Күлік ат болсын чапқаның, алғыр құш болсын баққаның, адалдан болсын тапқаның демекші. Бүгін мен мына ары саяпкер, ары мүнішкөр, Шамил деген ақсақалдың үйіне келіп тұрамын. Құлбайлу деген айылда Нұртай жігіттің атасы. Анда месе мына ушул башында көрген қашқа күлік туралы маалымат беребиз, сатылат. Андан соң мына Кыргыздын көнөргүс мурастарынын бири болгон мүнүшкөрлүк өнөрү тууралуу дагы бир аз сөз козготкум келип атат. Ушундай Кыргыздын нарк насили каада салты, улуттук үрп адаттарыны уланткан агаларыбыз көп болсун. Атка болгон мамилесиди көрдүңөр. Ушундай карайт дагы, анан энесин окуп чабат да биздикилер. Атты балаңдай бак, душманыңдай чап дейм, не дейт эле. Эр эмгегин жер жебейт деп, мына дыйканчылыктагы катуу болуптур. Кырманга береке, кайсы дыйкан кылса дагы. Темичке катуу болуптур. Анда эмесе иним ары бери бастырсаң, атыңы байкайлы да гана маалыматын баштайлы. Бул жака бастырын. Жакын, бери кайры. Жакыныраак. Катучу деши. Токулга сонун экени. Болду, кайта бер. Бул минип көрсөтүп аткан ошол Нуртайдын инеси экен. Нуртай Россияга кетип калыптыр да. Келиним, андан бул Нуртайдын атын маалыматын бере берели. Жашы кандай, өнөрү кандай? Жашы 2 асы экен. Жашы жашат. Ден соолугу зык. Ден соолугу ат мындай айтканда. Өзү дагы ат, ден соолугу дагы ат. Өзү дагы ат, ден соолугу дагы ат. Мындай чиста молодежь менен турган ат экен. Любой мына карайт. Улагы барбы? Улакка үйргөн любой. Малга менсеңер малга ям карайт. Универсал экен да. Универсал. Көп улакка чабылат. Тек улакты көрдүм деп. Жакшы экен. Жана жайлоо улактарга бардык деп ат да. Ажыке жайлоо улакта калмак үстүндө Эрмек деген ака чапты. Ортосунда туруп атты жолу. Жана Москвадагы Раймал ака ушакта болчу. Айыптанганан пайдаң болдум бу. Кардыгас мүчө чырагым кабырла учурашкан гана кат кылып турамын. Табыңа келген экенсиң, талпынып учар убагым. Уккансып калдым үнүмдөн, каралдым казактын өлтүрөй булагы. Жылажым гана сындың добушум. Жылуулугун билгизген жакшыла уккан адамдын. Жарык малында туп берип атат. Жакшы экен. Жашың кандай дедик? Жашы 2 асы. 2 асы. Буту ден соолугу жакшыбы? Бул таза экен. Bir sira tartып коңуз. Тартып коңуз. Боюн бийиктиги канча? Ченегенсиң? Боюн бийиктиги 1.55ке жетпейт. Жетпейт, Ооба. 1.55ке жетпейт. Мында күлүктүгү дагы жакшыбы? Ооба, өтө курч. Жеңил, өзүнө тың ат. Жакшы экен. Ооба. Баасын канча деп атат? Баасын неме өзүнө жараша эле коебуз, 200 миң кем болот. Кем болот, Жакшы экен. Өзүнө жараша улактарга жооп берет экен да, кыскасы. Любой улакка жооп берет. Алган адам өкмөйт. Бирок түсү дагы сонун экен. Сыны дагы жакшы экен. Бычымы дагы жакшы экен. Мен жакындан тартып өтөйүн анда. Азыр оозун ачтырабы? Жанагы жүгөн уздечке Бишкектеги жүгөндөн экен. Аябай мыкты жүгөн ушул дагы. Маңдайынан омуро төш жагы, туяктары, арткы туяктары, арткы 1.50 өйдө 55ке жетпейт дедиң, жакшы экен. Бели соору. Жерден алып чаба турган баланын аты экен да ойно, Ооба, ушу жашыраак бала болсо жыргайт. Ооз дагы жакшыбы, элпекпи? Ооба, ооз өтө элпек. Алдыраакка каркаган эмес. Мен түз айдачы, шаткаган тарталы, анан оңго солго кайрып, атын кагып көрсөтүп койт. Кайры бер, Тегеретип көрсөтчү. Экинчи атка издегендер болсо. Топко жакшы барат деп атат. Жетекке кандай болду экен? Жакшы экен. Жакшы экен. Мынакей кипуляга кызыккандар болсо чалып, байланышып ала бересиздер. Аттын дареги
Кулбайлуу Сузак районуна карайбы? Ооба. Сузак районуна караштуу Кулбайлуу деген айылда, Жалал Абад областы. Тайгара шаарга карайт, а? Тайгараны жакшы жаттап алайын. Бирде Тайгараны айыл деп коюп мен кыйла урушуктум. Тайгара алып тургандардан. Мынаке, ушул пулян тартып байкаштырып көрүп келе бересиздер. Атты тартып алдык. Эми мына жакта Нуртайдын атасы Шамил аке. Сиздин жана мүнүшкөрлүк өнөрүңүздөн кабарым бар. Буга чейин да көп кызыгып сурап жүрөм. Ана мына ушул кушуңуз тууралуу. Алгыр куштарга жашман эле кызыктарым. Жүрүңүзчү жанына баралы. Кармап нетип таптаганга бир 5-6 жыл эле болду. Ушу нарак-барактан ар жактан балдардан сурап таап алып келип, мына эми азыр мына отурган ителги куш. Ителги куш. Эми азыр бул сеткага коюп тур дебегиле, бул азыр түлөктө отурат. Түлөктө муну кечке кармалай бериштин кереги жок. Күндө ушу жем берип тойгузуп, өтө семиз багыш керек азыр. Азыр түлөп аткан маалы. Кудай кааласа сентябрь күзгө барып алып чыгабыз. Анан тала түзгө кичине кабачка салып бермектейбиз. Куштар менен мен жанагындай көп деле кызыга бербейм, жанагында ар Мелдештергеби? Мелдештерге барыш. Жалаатта өзүбүздө болгондо бардык ошол жерде көчмөндөрдө кичине катышып. Ошол жерде жүрдүк. Анан бизде Жалаат өрөөндө мындай адамдар жок делек. Ошону айтам да. Жок экен, издебем, таппадым мен да жаңы баштаганда нарак-барак сураштырайын десем. Көл таласта көп экен буну кармаган адамдар. Бизде илгери көп болчубу? Бизде бар эле дейт, илгери бар эле дейт. Азыр такыр жок. Бул мүнүшкөрлүк өнөр дагы өтө татаал, а? Ооба, кыйын. Кыйын, а? Чыдам керек да. Канча куш качырдыңыз? Качырган көп Көп болду. Азыр мыналарды каяктан алдырасыз эми? Кайсыл област эми көбүнчө? Көбүнчө көлдөн, таластан алдырам балдар. Кандай түрлөрүн бактыңыз буга чейин? Лачын бактым, куш, карча куш, ителги бактым. Бүркүтчү? Бүркүткө пока аракет кылекмин. Бүркүттөн өзү чочуп жүрөм. Дук жетпейт ал. Дук жетпейт. Муналарга бир жакшылап үйрөнүп алайлы, анан бүркүт Кудай кааласа ойдо бар. Сизди Нуртай айтып калды эле, Акшумкар дагы келди атама деп бирде. Келди, ал кетти кайтып. Учуп кетти, качып кетти. Ооба, качып кетти. Булардан эми кайсынысы колго бат келген, көнгөнү кайсы болот ушу куштардын арасында? Бар эле бирдей эле болот. Булар деле жана аттай эле болот. Жакшысы бар, кыйын жүрөктүүсү бар, начары бар. Мүнөзү деле ошондой. Адамга бир 15 күндө көнүп кеткен деле бар. Вообще көнбөй койгону ham бар. Ушундай көк беттери ham бар. Аттай эле экен демек. Аттай эле. Муну азыр эми жанагы эмеге куш саларыңыздан алдын кадимкидей таптап, арыктатып эме кыласызбы? Полный арыктатып, этин тартып, баа нормасына келтирип, бул деле ток болсо, семиз болсо, бул деле качат. Ошону ачкарын, этин көп семиз кылбай, табында кармаш керек, качпай турган болот. Жаңы баштаганда көбүн качырдым, көбү качты. Азыр эми булар чоңу эмнегече ала алат? Азыр эми коёнго чейин чоң. Коёнго алат, а? Коён, кыргоол. Коёндөр тебет жөнүндө. Жакшы. Булар жанагындай тээп ала тургандар. Карша куш деген ал жөнүндө барып кармап алат мужигип. Бул тебет. Бул тебет. Канатын керип Лачын тебет, бул тебет. Карша куш дегендер эми алар жөн эле кармайт. Бирок ушу сизди көрүп мен сүйүнөм. Ушундай мына кыргыздын өнөрү да бул касы илгерки. Ушуну уланткандар дагы көп болуш керек деп ойлойм да мен дагы. Барбы кызыгып үйрөнөм деген сизден дагы? Жок. Баксам багам деп кызыгат, анан баягындай ат душы кызыккан балдар көрүлөт да. Мен кызыкканды ээрчип алчу элем мындайларды. Үйүнө барып жашап алчу элем. Жашымда бактым жана жаңалмай, сагалмай дегендерди. Булар деми
saati çıktı. Taygandaga кармайсызбы? Tayganдар бар. Бир де келсем жанагындай кичинакай күчүк окшогон ит бар экен эле. Ал жана ийинге кирген. Яктар жерлер азыр жок. Азыр жок бошонуңуз. Тайган дөт үйдө канчагын неме алып кеткен, чоң алып кетти жайлага. Жай менен барып келсин деп. Өзүндө ham бар экен, ошо жакшы биле алып айтат деп. Үйрөнгөн тайганга кош керек да. Жаш тайгандарды. Азыр эми мисалы мынаңызды эмне жем тоюту эмне мүмкүн? Только ет. Только ет жейт. Только ет. Дан жебейт? Жок. Күндө ошо бир кабучкан норма. Бир көгүчкөн бересиз? Болбосо базардан бир 200 грамм жылкынын этин алып келем. Жакшы. Норма күндө нормасын жеш керек. Анан жанагындай таптап аткан малда күндө жебейт анда. Таң ашкан сыяктуу эле болуп калат экен да? 2 күндө бир этин тартып. Азыр жешинче бериш керек. Төлөп аткан малда жешинче бериш керек. Жакшы экен Шамил аке. Өнөрүңүз өркүндөй берсин. Дагы өркүндөтүң бул өнөрдө. Кудай кааласа. Сиздин артыңыздан дагы жаш шакирттериңиз көп болсун.